Assalamu alaikum. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, Ош шаарында Жапалак базарындабыз. Темада жазылган унааларды сиздерге тартуулап көрсөтмөкчүбүз. 26 май 2024 жыл. Ушул Nexia көрүнүшү жакшы экен. Баасы жазылбаса да көрсөтүп кое берели. 2012-15. Комплектациясы кандай болду? Электропакет, кондиционер бар, максималдык комплектацияда. Баасы канча болду? 300 000 кеми бар дейт. Nubira 2 көптөн бери мындай абал жакшы көрө элек элек. Power No Mix бекен. Көрүнүшү жакшы. 1999 жылы чыгарылган 1.6. Баасы канча болду? Nubira'nын? Канча? 240 ооба. Эми абалына жараша да болуп атат, көрүп атасыздар. Так. Өзү, в принципе, Nubira'нын комплектациясы жакшы эле болот. Электро көтөргүчтөр 4 айнейин тең, электро күзгүлөр, бул да климат экен. Мынакей айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Мультируль. Bir kol айдалган дейт. Отургучтары өзүнүкү экен да, кожа да. Тыйын керек, ошого сатып атабыз дейт. Канча жылдан бери минип жүрөсүңөр? Быйыл 14 жыл болду. 14 жылдан бери. Мынакей 14 жыл бир кол минилип жүргөн уна экен. В принципе, ошондой эле болуп калат. Эми мындай көптөн бери көрүлө элек мындай. Жакшы абалда сакталган Nubira 2'лер деген. Nexia 2 2010. Баасы канча болду? Канча? $2000 бу? Жок, баасы. 200 000 сом. Так, кондиционер, бұл да максималды комплектацияда екен. Гидравлика, электропакет. Шулары бар. Жерде Lanos сұрап көрелі. Chevrolet Lanos. Украина 2009-15. Lanos'un басы қанша болды? 150? Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Гидравлика барбы? Бар экен. Арка тарабынан көрүнүшү, дөңгөлөктөр ушундай куюлган дистерде. Жайкы мониторда коюлган чыканак тирегич менен кошо. Табир Lanos 2008-15. 140 000 сом. Камера бар екен, монитор бар банда. Монитору жоқ, көрінбейді вроде бы. Так, Avante 1. Бундай Avante 1. 1996 жылы чыгарылган. Гидравлика, электропакет, кондиционер, электрогүзгүлөр бар. Nexia 1. Маниктери бар. 2007-15. 160 000 сом. Электропакет бар, кондиционери жок. Lanos 1, Koreya 1997, кыймылдаткычын көлөмү 1.4-1.5 болуш керек эле. 110 000 сом. Кондиционер, гидравлика, электропакет бар. Nexia 1
2007 1.6 250 миң сом, гидравлика бар деп жазылып турат. Калган жагынан жөнөкөй. Бул жерде ВАЗ 2110 туруп калыптыр. Ушуну эле көрсөтүп кое берейин. 55 миң сом деп жазылып турат мынакей. Бүгүн мен Уна базарында тартып аткандан эң арзан айтылып аткан ушул болуп атат. 2110. Жылы канча болуп калат? Жылы билбейсиңби? 96. Сеникиби өзү? Колго тери канча берип бересиң? Боло турган эле баасыбы? Өз алган багыбызга сатпай, кайтара аркага да сатып атабыз. Боло турган баасы 55 миң сом дейт. Көрсөтүп койдук. Nexia 2 2012 1.6 170 миң сом. Жөнөкөй комплектация да. Hyundai Avante 1 1996 1.6 mexanika 100 миң сом. Бул жакта Lanos 2 Корея 2000-жылы чыгарылган 1.5 170 миң сом. Люк бар экен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Ушундай абалда Уна. Таберланос 1998 1.5 150 миң сом. Nexia 2 2011 1.5 220 миң сом. Комплектациясын көрөлү отур. Алейкум ассалам, электропакет бар экен, кондиционер жок. Гидравлика барбы? Гидравлика бар дейт. Аркасында фаркоп бар. Дайвер Nexia 2 широкий туманниктерде 1.5 так жөнөкөй экен. Комплектация 2011 210 миң сом. Nexia 1 2006 1.6 200 миң сом. Daha жөнөкөй. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүлгөн видеолорубузду аталган унааларга болгон видеолорубузду жыйынтыктай беребиз. Алдыда ушул Тико, Лабо жана Дамастарды тарта кетебиз.
чогуу биргеликте ар бир видеобузду тартылгандар көрүңүздөр, лайк басып комментарий жазганча. Каналга жазылып электер болсо подписаться баскычын басып жазылып коюуну унутпаңыздар. Буну менен сиздер дайыма керектүү пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп турасыздар.